1941-жылдын 22-июнунда Совет элинин нацизмге каршы улуу атамекендик согушу башталды. Бул тарыхтагы эң коркунучтуу согуш болгон. Нацисттик Германиянын жетекчилиги астында бириккен Европа Советтер Союзуна кол салды. Нацисттер СССРдин чоң аймактарын басып алууну, өлкөбүздүн калктын көпчүлүгүн жок кылууну жана калгандарын кул кылууну каалаган. Коркутуу үчүн алар террордун жана жоюунун ар кандай ыкмаларын колдонушту. Нацисттер 1,5 миңден ашуун советтик шаарларын, 70 миңге жакын айыл кыштактарды жер бетинен жок кылышкан. Улуу атамекендик согушта негизги болгон суроо: же биз жеңебиз, же болсо биздин элибиз жок болот. Кызыл армия, партизандар жана тыл атамекен, өз үй-бүлөлөрү жана туугандары үчүн күрөшкөн. Советтер Союзундагы бардык улуттардын элдери биригип согушкан. Ошентип жеңишке жетишти. Анткени өзүнө жана элине ишенип багынган эмес. Бирок тарыхтын кайгылуу сабактары тез унутулат. Азыркы учурда Европа жана англосаксон нацисттери бизге каршы согушууда. Өздөрүнүн аскердик адистерин жөнөтүп, чалгындоо маалыматтарын берип жана курал-жарактарды жеткирип Донбасстын жана чек ара аймактарынын тургундарын өлтүрүүгө жардам беришүүдө. Чоң масштабдуу диверсиялык, террордук, биологиялык, экономикалык, маалыматтык, идеологиялык согушту жүргүзүүдө. Бул эскирүү жана кайгылуу күнүндө биз нацизм менен терроризмге каршы ар кандай фронттордо күрөшкөн жана азыр да күрөшүп келе жаткандарга кайрылабыз. Билип жүргүлө, нацисттик Германияны жеңген улуу жеңүүчүлөрүнө силер татыктуусуңар.